Амансыздар, урматтуу көрөрмандар. Кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүнкү күнүбүз дагы бир топ жакшы иштер менен, көп ийгиликтер менен өзүнүн соңуна чыгып баратат. Эртеңки күнүбүзгө дагы ийгилик. Бүгүн сиздер менен бир жакшы клип жөнүндө, жакшы кыргыз жөнүндө маектешебиз. Ош шаарындагы сүйүүлөр бул эскирбей турган сүйүү. Кокустук болуп бир жолугуп калар бекенбиз деп баягы убада бере албайм десем, сенден ким убада сурап атат деди. Аябай сүйүнүп кеттим, себеби аябай жакшы. Туура келбей атат. Биз окуган Ошму же биз окуган укту 2-3 жолу ырдап бердим. Ошол учурдагы менин бийиктигим, ошол учурдагы менин Ош мамлекеттик университетинде бир жолу Тазагүл Закирова деген акын эжебиздин поэзия кечеси болуп калды. Анан поэзия кечеге Ош шаарындагы чыгармачыл интеллигенция чакырылып, Токтогул Кенжеев деген биздин абабыз бар эле, белгилүү журналист, акын. Абабыз таягын таянып барат, анан экөөбүз жолугуп калдык. Учурашып Түмөнбай, мен сага атайы китеп алып келатат элем балам. Мына бул Аманат дүйнө деген. Ушунун 43-чү бетин ачсаң аталар жөндөрү бар, анан баланчанчы бетин ачсаң апалар жөндөрү бар. Бир карап көр балам деп калдым. Анан ошондо агай китебин берип атпай, сен оңдоруң угуп атабыз, билебиз, ушуларды карап көр. Анан мен дайымкыдай эле ыңгайсыз боло түштүм. Агай, бирок мен эми оон жазам деп убада бере албайм десем, сенден ким убада сурап атат деп. Карап көр, ыңгайлуу болсо жазасың, эгер туура келип калса. Анан макул болуп китепти алдым, бирок китепти мен бир жума кол тийген жок караганга. Бир жумадан кийин атай агайдын китебин алып колтонмо жазып берген болчу, четинен барактап баратам. Биринчи кезекте агайдын айткан беттиндеги ырларды окудум. Болбой калды деп айтыш да кыйын, анан четинен барактап, кыялданып барактап отурсам, сен сагынбай жүрөсүң деген 3 куплет турат. Аябай сүйүнүп кеттим, себеби аябай жакшы. Мен балалуу, сен бирөөгө бүлөсүң. Мен Токтогул айга оон жазгандан кийин үйүнө бардым, биздин башкы корпустун жанында жашайт болчу. Улукбек Омоке экөөбүз аккордеону көтөрүп жумуштан кийин бардык. Агай эс алып аткан экен. Укту 2-3 жолу ырдап бердим. Калпак кийгизип, рахматын айтып. Анан агайга айттым, ошол биз окуган Сулайман Тоо Акбура деген бир аз туура келбей атат. Биз окуган Ошму же биз окуган университет же факультет жөнүндө сөз болсо болот. Ошол биз окуган дегенди өзгөртсөк болобу десем, мен каалагандай өзгөртүп ала бер балам дейт. Анан эми каалагандай болбойт. Биз окуган Сулайман Тоо Акбура болгондон кийин, демек Сулайман Тоо бул мунусу суу Акбура дарыясы. Демек сүйүшкөндөр Акбуранын боюна жолуккан болушу мүмкүн, Сулайман Тоого чыккан болушу мүмкүн. Ошого бизге күбө Сулайман Тоо Акбура кошту неге сен сагынбай жүрөсүң. Клипти тартууда ырдын сюжети же болбосо ырдын подтексти айтылып турат да. Сүйүшкөн 2 жаш, анан бир мезгили келип, окууну бүтүп экөө 2 жака кетип, тиги жигит улам сүйүүсүн эстеп, ушул кокустан шаарга келип калабы экен, базарга келип калабы экен, инилерин, карындаштарын, сиңдилерин, туугандарын окууга ээрчитип келип калабы экен, кокустук болуп бир жолугуп калар бекенбиз деп баягы үмүтсүз шайтан дейт. Ошол үмүт менен шаарга келип, анан шаарда жашап, балким шаарда иштеп, сүйүктүүсү кеткен эми Кыргызстандын кайсы бир тарабына. Ал келеби да келбейби, аны күтүү жөнүндө маселе бар да. Токтогул агайдын өзүн тартайын деген мен Максакалдын элесин кадрга түшүрүп алуу боюнча агай макулдук берди.
Анан тарталы деп мындай сценарийлерин пландаштырып барасак, агай Түмөнбай мен уруп атам балам, сен калагандай тарта бер. Мени тартышың шарт эмес. Сен менин ырыма аябай жакшы оон жазып бердиң, мени кубандырдың, мага ошол жетет. Мен сага уруксат бердим балам. Калагандай кылып тарта бер, ал сенин өзүңдүн табитиңе жараша деп айттым. Тагдыр сени бир көргөзөр деп келем, дайының жок, сен сагынбай жүрөсүң. Клипмейкерлер менен сүйлөшүп, ушундай жигит сүйгөнүн күтүп жүргөн учурларды берели дедик. Эми каерде күтүшү мүмкүн? Адамдын күтүп аткан жерин кайсы бир предмет менен түшүндүрүү өтө кыйын. Ал предмет автовокзал болушу мүмкүн, автобекет болушу мүмкүн. Маршруткалар келип кетет, адамдар түшөт кетет. Бул бир кадр болушу мүмкүн. Анан сүйгөнүн издеген адам, бирөөнү күткөн адам сөзсүз мындай эртекеч, жалгыз жүрүп, адамдар көп жерден мындай алыстап, обочорок жерден бирөөнү издеши керек да. Ушундай бир картиналарды Сулайман Тоо, Акбура, тиги Ош шаарынын кооз жерлерин кадрга алганга аракет кылдык. Ошто неге сен сагынбай жүрөсүң? 2-3 кадрларды тартканга катыштым. Калган убакта мен өзүм болгон жокмун. Клип катардагы клиптердин бирөөсү. Өтө эле оригиналдуулукту көрүүгө мүмкүн эмес. Актерлордун, актрисалардын жакшы картиналары бар. Тиги Акбуранын боюнда жигиттин биздин картинадан сүйгөнүн элестетип көргөн кадрлар. Анан Сулайман Тоонун үстүнөн тартылып Ошко кире бериш, арканын үстү алып кеткан менен тартылган бир-эки кадрлар мага аябай жагат. Бул кадрлар кийин башка эмелерде да пайдаланылып атат. Бул кеңири. Ош шаарында алган ырларда, сүйүү ырларында, Ошту мактаган одалар эмес, Ош шаарындагы сүйүүнү даңктаган ырларда бир түз сызык бар. Ал эмне сызык? Мына карап көрсөңүз. Мен сүйүүгө Ошко келип жолуктум. Бири келип кетчү Ош жака. Мажурумтал Оштун символу, жолугал Акбуранын боюнан, бири келип кетчү Ош жака. Ошту неге сен сагынбай жүрөсүң? Бир мандем бар да. Эски сүйүүнү козутабы же эски сүйүүнү эңсетеби, негедир бир келип кетчү Ош жака. Менен Ошту неге сен сагынбай жүрөсүң? Жолугал Акбуранын боюнан, мен сүйүүгө Ошко келип жолуктум. Мындай бардыгында деле мындай сүйүүгө чакырат да, кел дагы бир жолугалы, дагы бир эски сүйүүнү эскерели, биздин бир бактылуу учурларыбызды мындай бир дагы бир эске салалы деген сыяктуу мурдагы сүйүүнү мындай өзүнө чакырган шаар. Акындарды ар бир акындын ырлары, авторлор ар түрдүү, оончулар ар башка, акындар дагы ар түрдүү, бирок бир эле сүйүүнү ырдашып атат. Болгону сүйүүнү берүү ыкмасы ар түрдүү. Бирөө мажурумтал аркылуу берет, бирөө Акбура аркылуу, бирөө неге мени сагынбай жүрөсүң дейт, бирөө бир келип кетчү Ош жака дейт. Мындай алып караганда окшоштуктар бар маани жагынан. Бул демек Ош шаарындагы сүйүүлөр бул эскирбей турган сүйүү. Ош шаарындагы сүйүү жөнүндөгү ырлар бул адам жаштарды сүйүүгө чакырат жана сүйүүнү мындай даңктай турган шаар экен деп элестетем да. Оштон тапкан мага жагып мүнөзүң. Мен жазсам жаңыр жазышым мүмкүн Ош жөнүндө, жаңы клип тартышым мүмкүн. Бул ырга кайтпайм. Бул ыр ошол учурдагы менин бийиктигим, ошол учурдагы менин кабылдоом катары кала берет. Бизге күлбө Сулайман Тоо, Акбура. Учуру менен ырды кимдир бирөө аткаруучулар ырдап чыкса, демек анда ал ырчы менен жаңы режиссердун, жаңы оператордун көз карашына тартылат. Ош жаңыча көрсөтүлөт. Эгер үчүнчү адам ырдаса, анда Ош таптакыр эле башка көз карашта тартылып калышы мүмкүн. Ошту неге сен сагынбай жүрөсүң?
Улукбек Омакеев деген акын инибиздин жакшы жыри бар. Мен ушул оштун неге сен сагынбай жүрөсүң деген ырдарда дайым ушул куплетти айтам. Ырыс кысы ош турап толкуп толуп, Сулайман тоо ак буура кошкут болуп, биз жаштар келсек дагы туш тараптан калабыз сени сүйүп оштук болуп. Ош шаарыбызга жакшылыктар, Ош шаарыбыз дамтала берсин. Ош шаары өнүксө Кыргызстан өнүгөт. Ош шаары бул жөн гана бир тарыхый шаар эмес, бул чоң маданий очок. Көп тагдырлар, көп сүйүүлөр, көп адам тагдырларын ичине камтыган бай шаар.